Динде мындай чукулдашып кетүү дегени туугандар, мына ошол фанатизм, радикализм, экстремизм, адамдын ой жүгүртүүсүндөгү болгон экстремизм болушу. Экстрем деген сөздү дагы бардыгыбызга эле белгилүү, мына ошол өтө кооптуу жолду тутунуу, бир чекеге жабышып алуу. Иблис адамдын, ар бир инсандын жүрөгүнө келип, жүрөгүн жыттайт. Ошол ар бир инсандын жүрөгүндөгү болгон анын кайсыл жака көбүрөөк ооп турганын шайтан ошого карап туруп иш тутат. Кудайга эң жагымсыз болгон мына ошол ширк деген, Аллах кечирбейм деген эң чоң күнөөлөрдүн бири ширк. Туугандар, ошол ширк дагы каяктан келип чыкты десе, дал ошол бир нерсеге объективдүү, адилеттүү бир баа бергендин ордуна дагы ошол бир чекени карманып алып, чегинен ашып, маклук болгон нерсеге акыры ушундай бир керемет, касиет, акыр бар туранан кийин кудайлык сапатын жабыштырып жиберишти. Адамдар чегинен ашып кетти. Таш менен дарактарга ошентип сыйынып кетишти. Элементардуу Аллах Тааланын берген акылын дагы булар иштетпей коюшту. Бүгүнкү күндө дагы биздин абалыбыз ушул нерсеге жетип калды. Туугандар, билимибиздин тайкылыгынан, ошол табиятыбыздагы мына ушул жөнөкөйлүктөн биз туура эмес жолдорго кирип кетип атабыз. Мына ошол чукулдашып кирип кетүү дин таалимдери менен карама каршы келген нерсе бул. Жогоруда айткандай, инсандын жүрөгүн иблис жыттап туруп, ошол адамдын кайсыл жака көбүрөөк максат тутуп, ошол жака кайсыл жака көбүрөөк ыктап жаткан болсо, дал ошол жагын күүлөп баштайт. Жашоодо эки эле положение болушун. Бири каттуу ушундай бир Кудайга жагынып, өтө каттуу бир ибадат кылып жиберсем деп, каттуу баягы жеңдерин түрүп иш тутуп баштайт. Экинчиси, жок, шашпай, акырын, болот да деген ошондой позицияны кармаган инсан. Иблис мына ошол эки абалдан пайдаланат. Мисалы, туугандар, кече күнү көчөдө жүргөн, Кудайды тааныбаган, арам менен адалдын паркына барбаган, бир күнү хидаят келди, Кудайды тааныды. Бул адам сакал коюп, намаз окуп баштады. Болду, бул намаз окуп баштагандан кийин шайтан болду, бул адамдан кетти деп ойлойсуңарбы? Мечитке кирип намаз окуп калгандан кийин эле шайтан болду, үмүт жок деп кетип калат дейсиңер. Шайтан бул адамдын жаны чыкмайынча эч жака кетпейт. Бул ибадатка кирген инсанды анын дагы ошол жүрөгү каяка ооп турганын карап туранан кийин иш тутат. Мына мисалы, бул дүйнөнү, материалдык дүйнөнү мен таштадым деп, мага бул нерселердин кереги жок деп, бүгүнкү ушул 21-кылым эми адамзаттын талабы болгон, зарыл болгон нерселердин баарынан баш тартып, өзүн мойнуна кечилдикти парз кылып, үй бүлөсүн кыйнап, жакындарын кыйнап, мындай иш тутууну дал ошол фанатизм ошол болот.